Ош облусунун Алай районунда Чоң көл муниципалдык туристтик борбору ачылды. Көл жээгине курулган эс алуучу жай Айдарбеков айыл өкмөтүндө ишке ашып пайдаланууга берилди. Бүгүн 25-октябрь туристтик базанын расмий ачылышына 500гө чукул жаран чогулуп концерттик программа менен коштолду. Аябай жакшы мандайда турабыз. Себеби биздин айыл өкмөтүнө деги эле мына айылда Алайда аябай жакшы нерсе болуп атат. Себеби быйылкы тоолор жылына карата мына туризмди өнүктүрүү боюнча аябай жакшы колдоолор болуп, биздин ушул айыл өкмөткө мынабы президентибиз тарабынан, өкмөт тарабынан, аким тарабынан аябай колдоолор болуп, ушу биздин туристтик мына комплекс ачылып атат. Аллахым ушу бардык элибизге, журтубузга аманчылык, тынчылык берсин. Ушу айылыбызда дайым ушундай жакшы иш-чаралар бора берсин. Бизге баары жактан келип отурушат. Элдердин баары жогу бүгүн кубанычта. Биз буга чет мамлекеттерден жана өзүбүздүн эле Кыргызстандын ичинен туристтер келип турат деген жакшы ойдобуз. Мында туристтер үчүн Боз үй тибиндеги 5 конок үйлөр бардык шарты менен тургузулган. Ал үчүн Ош облусунун өнүктүрүү фондунан 3 миллион 800 миң сом каражат бөлүнүп, 5 ай ичинде Чоң көл туризм борбору даяр болуп отурат. Муну менен аймакта 70ге жакын адам жумуш менен камсыз болору күтүлөт. Жергиликтүү бийлик алдыда көлгө кайыктар, аба шарларды алып келүү, кафе салуу сыяктуу жумуштар күтүп турганын билдирди. Келечеги бир шаарлардын мекени болуп калсын деп тилеп атабыз. Шаарлардын мекени болот Кудайга. Бул жакта 3 көл бар. Бул бир көлүбүз кичинекей көл. Үстүдө Курт көлдө 3 көл бар. Буга бардык жайдыңында келип турса, эң главный сервис жакшырса, дагы көбөйөт деп ишенебиз да. Өзүңүздөргө белгилүү, мына азыр ушул көлдө турабыз. Бул күздүн күнкү көрүнүшү, бул жайдын күнкү көрүнүшү. Кудай буйрса мына ушу ат жана башка ушу кайык, келечекте мына ушу тросторду ниет кылып атабыз. Буну менен биз Кудай буйрса ушул Кыргызстанда дагы экинчи Швейцарияны кылганга бир мүмкүнчүлүктөр бар да. Себеби бул жер кышы дагы, жайы дагы ошол кооздук, аябай кооз да. Алай тоол аймак болуп, туризм жаатта жакшы өнүгүп келүүдө. Эми ушундай мамлекеттик эс алуучу жайлар райондун 14 айыл өкмөтүндө тең ишке ашат. Андан түшкөн каражат толугу менен айыл өкмөттүн өнүктүрүү фондуна түшөт. Кымыз бере турган, сүт иче тургандай кылып, ат менен жанакындай ары бери эс ала тургандай биздин өзүбүздүн пландар бар. Кудай буйрса быйыл мына эми кеч болуп калды. Эми жаңы жылдан баштап кайра бул жака киришебиз дагы, жолун оңдоп, мындан ары биз башка айыл өкмөттөр дагы ушул туризм боюнча бирден муниципалдык ишкананы салып, ошол дотациядан чыгуу бир багытын көрүп атабыз. Ошону биз дагы ишке ашырабыз деп аракет кылабыз да болушунча. Президентибиз өзү дагы мына туризмди өнүктүрүүгө деп жакшы көңүл буруп атпайбы? Бар бир Кыргызстандын ар бир булук бурчунда ушундай комплекстер курулса, инфраструктураларга мындай жакшы көңүл бурулса, биз Кыргызстан ушу табиятыбыз менен, кооз жаратылышыбыз менен сыймыктанышыбыз керек. Ошо бүт дүйнөнү ушул чакыра турган ошо туристтерге ыңгайлуу шарттарды түзүшүбүз керек да. Мына ушундай иш-чаралар көп болсо, мен ойлойм, Кыргыз элинин экономикасы дагы өнүгөт, элибиздин жашоосуна дагы бир топ жакшы болот да. Себеби биз коңшу мамлекеттер бар, мына Өзбекстан, Казакстан, Тажикстан, бул жагыбызда чоң мына Кытай Эл Республикасы турат. Кудай буйрса алар менен дагы мына жолдорубуз ачылса, бизде бир топ ушул райондун келечеги мына туризмди өнүктүргөнгө чоң шарттар болот деп ойлойм да. Анткени менен туристтер келе турган жайларга алып баруучу жолдор көңүл жылытпайт. Бул тууралуу бүгүнкү иш-чарада айтылып, туристтик базаларга кетчү жолдорду мамлекеттин карамагына алуу боюнча иштер аткарылышы керектиги көтөрүлдү. Асия Сыдыкова, Илимбек Турсунбай уулу, Регион телеканалы, Ош облусу.